Ошо сопровождение деп келдим да. Жок, группадан окуп келбедим. Reaksiya 3-4 adam olan şeytan istedik ha? Ya. Gruppadagi adamlardan 2-3 reaksiya kılgan şeytan. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook'тагы көрүп аткан мекендештер. Азыр биз Москва шаарында ЦСКА метронун жанында турабыз. Бул жерде биздин жарандар туура эмес маалыматка ишенип, ушул жерде автобус жалдашып, азыр Оренбург областына жолго чыгабыз деп турушуптур. Biz hazır gelip tura düşündürüş işlerini жүргүзүп, маалымат бердик. Жол жабык. Жолдо посттор турат. Ал жерден өткөзбөйт деп азыр тура түшүндүрдүк. Баарына туура эмес маалымат жеткен экен. Барсак жолду ачып берет. Чогулалы Оренбургка барсак эле жолду ачып берет. Чегараны ачып берет деген туура эмес маалымат бериптир. Ошон үчүн булар биздин жарандар ишенип келип 3,5 миң рубльдан bu автобуска төлөшүптүр. Оренбургка чейин. Азыр мына автобустун компания менен сүйлөшүп атабыз, кайра акчасын кайра артка берсин деп. Бардыгыңыздар өздөрүңүздөрдүн тааныштарга, туугандарга айтып коюңуздарды өтүнөт элек. Тура маалымат жеткизип, маалымат берип коюңуздарды өтүнөбүз. Азыркы күнү жолдун баары жабык, жолдордо блокпосттор турат. Азыр мындай автобус мененби, машина мененби жолдон өткөзбөйт. Мына мындан 2-3 күн мурун груз 200 да чыккан жолго. Ошону Самарадан жанындагы сопровождать этип бараткан бир эле кишини өткөрөбүз, калганын өткөрбөйбүз деп жанындагы кишилерди өткөрбөй койду. Азыр дагы сүйлөштүк, маалымат алдык, жол жабык. Чегара жабык. Чегарага чейин областтар ортосунда посттор турат. Азыр ошол блокпосттордон өткөрбөйт. Бул автобуска төлөнгөн акчасын кайра артка кайрып бербейт. Барат посттон токтотуп туруп артка кайра кайрып берет. Булар же алып келип кайра Москвага таштап коет да акчаңарды кайра кайрып бербейт. 3,5 миң рубльдан жөнүнө чыгым болосуңар. Ана мындай келип сумкаларын жүктөп уже чыгалы деп атышыптыр. Азыр туура түшүндүрүп жолго чыкпагыла деп кайра артка кеткен атышат азыр үйлөрүнө. Ар кандай жанагындай WhatsApp'та тайпалардан голосовой сообщениялар келип атыптыр буларга. Келгиле, жол ачылат. Силер келсеңер чогуу чыгып кетели, тезирээк чыккыла деп барганда чакырыктар болуп атыптыр. Ошолорго ишенип мына келип алар жолго чыккан атышыптыр. Жол жабык, чегара жабык.
Баягыдай Оренбург областындагы чегарага чейин барабыз, топтошобуз деген туура эмес маалымат. Андай маалыматтарга ишенбеңиздер. Азыр ошо Оренбургка дагы жетпейсиңер. Москва областынан чыккандан кийин биринчи посттон кайра артка кайрыйт. Автобуска төлөнгөн акчаңарды кайра артка кайрып бербейт. Ошо 3,5 миң 4 миң рубльдан төлөнгөн акчаңар автобус бул компаниялар артка кайрып бербейт. Ошо чыгым болосуңар 3,5 миң 4 миң рубльга. Буюрса сабыр кылып тургула туугандар. 15 июньдан баштап толугунда жеңилдетүүлөр болот деп атат. Дагы кичине сабыр кылып турсак чегаралар ачылат. Азыр жаштар мына ишке жарамдуулар бул жерде жалаң чогулган. Андан көрө бул жерде калып мына жумуш орундары, азыр иш орундары Москвада, Москва областында азыр көп ачылып атат. Эмгек акылары да жакшы экен. Андан көрө бул жерде калып азыр иштеп ишиңерди уланта берсеңер болот. Жөн эле паникабат этип азыр паникага калдырып кетебиз, Кыргызстанга барабыз деп атасыздар. Кайра Кыргызстанга баргандан кийин 1-2 айда кайра бияка келебиз дейсиңер. Андан көрө бул жерде болуп турсаңыздар, биякта иш көп. Азыр иш орундарынын баары ачылып атат. Строительный компаниялар иштеп баштады. 15 июньдан баштап көптөгөн жеңилдетүүлөр берилет. Мына эң оор күндөр артта калды. Азыр 1 июньдан баштап дагы жеңилдетүүлөр болот. Улам этап менен жеңилдөөлөр болуп атат. Ошондуктан Москвадагы мекендештер бардыңыздар ошол жана WhatsApp тайпалар аркылуу барыңыздар, ошондо чоң группаларда барсыздар. Же болбосо туугандарыңарга, тааныштарыңарга, досторуңарга баарына жеткизип коюңуздарды өтүнөбүз. Такталбаган маалыматтарга ишенбегиле. Жанагындай голосовой сообщениялар жүрөт WhatsApp'та. Келе бергиле, биз азыр Оренбургдабыз. Бияка келсеңер, силерди күтүп атабыз. Границаны ачат экен, анан чыгып кетели. Чыгып кетебиз деген ошондой билдирүүлөр тарап атат. Ошону ишенбөөңүздөрдү өтүнөбүз. Ошондой туура эмес маалыматтарга. Дагы бир жолу айтып кетели, жол жабык. Жолдо блокпосттор турат. Автобус алдын ала акчасын алат. Ошол блокпосттон өткөзбөй артты көздөй кайрыганда кайра алып келип Москвага чыштап коет. 3,5-4 миң рубльга чыгым болосуздар. Мына дагы бир кичине сабыр кылып турсаңар, бир аздан кийин мына буюрса чегаралар ачылат. Чегаралар буюрса ачылат. Бардыгы баягы мурдагыдай кайра калыбына келет. Азыр мына элчилик тарабынан мамлекетибизден бөлүнгөн акчага хостелдер алынган, хостелдерге акчасы төлөнгөн. Биз бир да жаранды көчөгө калтырбайбыз. Ким акчасы түгөнүп барарга жери жок, жашай турган жери жок болсо, ошол хостелге алып барып элчилик тарабынан жайгаштырылат. Тамактан кыйналган мекендештерге тамак аш жагынан жардам берилип атат. Мына биздин диаспора, коом, уюм өкүлдөрү күн-түн ушул кыйналган мекендештерине дагы элчилик менен биргеликте жардам берип атышат. Тамак аш жагынан кээ бир коомдук уюмдар акчалай жагынан жардам берип атышат.
Tauken Bek Tuhanlar.